Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгін 2019 жылы чыгып болгон окуядан алынган 1917 жыл аттуу тасманы көрөбүз. Эки катардагы жоокер 1600 аскерди куткарып калыш үчүн кандуу согуш таласын кесип өтүп маалымат жеткириш керек болот. Андыктан көрүүгө даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Туғаным, эгер сиз биздин каналыбызга Москва жергесинде жүрүп катталып, Кыргызстанды сагынган учурда кыргыз тилдүү контенттерди көргүңүз келип, биздин тасмабызга туш келип калган болсоңуз, сизге тиешелүү маалымат айта кетели. Москва жергесинде иштөө үчүн керектелүүчү документтердин түрлөрү аябай көбөйгөндүгүн билебиз. Ошондуктан аларды бүтүрүү үчүн өзүңүз чуркаганга убактыңыз жетишпей, бул тармакты мыкты билгендерге тапшырууга туура келип калат. Ошондуктан регистрация ининин СНИЛС, мед китепче, паспорттун көчүрмөсү, Сахарованын жашыл картасы жана башка ушул сыяктуу документтин түрлөрүн жасатыш керек болсо төмөнкү байланыш сандарга коңгуроо кылсаңыз болот. +7 977 540 10 42. 6 апрель 1917 жыл жер бетин дүйнөлүк согуш каптап кандуу уруштар жүрүп жаткан. Бул убакта Франциянын талааларында англиялык жоокерлер каармандарыбыз Уильям Скофилд жана Том Блейк эс алып жатышкан. Бир кезде ал жерге сержант келип жоокерлерди өзү тарабына чакырат. Анда каармандарыбыз ойгонуп баштарына аш сала турган табактарын кийишип, сержанттын артынан шашылып эле жөнөп калышты. Биз каармандарыбыздын сүйлөшкөндөн алардын курсагы жакшылап деле тойбой, бир айдан бери ушул аймакты коргоп жатышкандыктарын билебиз. Бир кезде эле сержант аларга эскертип, силер азыр генералга жолугасыңар деп айтат. Анда жоокерлер генерал Эрнмордун алдына кирсе, генерал сөзүн баштап, силер жоокерлердин арасында картаны мыкты окуйт экенсиңер. Ошондуктан силерге өзгөчө бир буйрук бар. Жакында эле түндүк Францияда жайгашкан немис жоокерлери аркага чегиништи. Бизге жеткен маалымат боюнча полковник Маккензи чегингендердин артынан кубалап, аларды өлтүрүп жок кылууну чечиптир. Бирок бул немистердин аркага чегинүүсү бул убактылуу нерсе. Алар кайрадан күч топтоп бастырып кириши мүмкүн. Ошондуктан Маккензинин алдындагы 1600 жоокер ал жерде толугу менен өлүп калышы ыктымал. Силер полковник Маккензиге токто деген менин буйругумду жеткирип беришиңер керек. Муну аткара аласыңар болсо Блейк дароо эле макул болот. Бирок Скофилд Блейктин дароо эле көнгөнүнө такыр эле түшүнбөй, эмнеге мындай кылып жатасың деп сурап, азыр эмес кечирээк чыксак болбойбу десе эле Блейк ага дароо эле жооп берет. Көрсө ошол 1600 жоокердин арасында Том Блейктин бир тууган агасы Джозеф Блейк бар экен. Ошондуктан ал агасын тирүү алып калууну каалап шашылып жатыптыр. Алар генералдын буйругу менен майор Стивенсти издесе, майордун өлгөндүгүн айтышып, анын ордуна лейтенант башчылык кылып жатат деп лейтенантка жолуктурушат. Анда каармандарыбыз абалды түшүндүрүп, биз бул жерден чыгышыбыз керек. Генералдын буйругу бар десе, лейтенант алардын кылган ишине түшүнбөй, силер түз эле душмандар тарапка бара жатыпсыңар. Эмне бул жашоодон чарчадыңарбы? Кандай болсо да генералдын буйругу болсо силерди кой берейин. Бирок бизден жардам күтпөгүлө деп аларды өлүмгө жөнөтүп аткандай эле жөнөтүп жиберет. Ошентип эки жоокер сапарын башташып, душмандар тарапка чыгышып, тикенек зындарды аралап өтүп бара жатышып, Скофилдтун колу тикенекке сайылат. Бир кезде эле учактын үнү угулуп, каармандарыбыз чуңкурга олтуруп Бекингенге жетишип, андан нары бара жатышып, окко учуп өлгөн адамдардын жер менен жер болуп чирий баштагандыгын көрүштү. Каармандарыбыз бир кезде душмандар жайгашкан аймакка жетишип, ал жерден атышууга даярданып кирип барышса эле душмандар алда качан кетип калышыптыр. Алар челектеги күлдү көрүп душмандардын кеткенине аз эле убакыт болгондугун түшүнүп, мылтыктарын кармап алып чуңкурду изилдей башташат. Жоокерлер бир кезде жертөлөгө түшкөн эшикти көрүшүп, ал жакка кирсе адамдар жата турган керебеттер бар экен. Көрсө душмандар ал жерде буга чейин жакшы эле отурукташып, анча-мынча буюмдарын таштап эле кетишкен болот. Анда Скофилд ал жерден чыга турган өтмөктү таап, андан соң текчелерди тинтей башташып, ал жерде жарылуучу заттын орнотулганын байкап калышат. О, нет! Бир кезде душмандар калтырган капкан жарылып кетип, Скофилд ташка көмүлүп, чаңдан көзү эчтекени көрбөй калып эле Блейк аны сүйрөп алып жөнөдү. Алар жарылуудан кийин бузулуп жаткан жертөлөнүн ичинен чыгып кеткенге шашылышып, акырында чыга турган жерди таап аман калышат. Анда Скофилд жини келип, сен эмнеге мени шерик кылып алдың? Башка бирөөнү деле алып алсаң болмок экен. Мага бул кетишибиз такыр эле жакпай атат деп эле арыздана баштайт. Бирок кантсе да аркага жол жок экендигин түшүнүп, Блейк белги берүүчү тапанча менен бул жак бош экен деп башка жоокерлерге белгисин берип, каармандарыбыз эски күндөрүн эстеп сүйлөшкөнчө эле андан нары кетишет. Көрсө буга чейин Скофилд согуш талаасында кылган эрдиги үчүн орден алыптыр. Эми сен дагы мени өлүмдөн куткарып калдың, сага дагы орден берсе керек деп Блейкти кубандырып, анан дагы өзүнүн буга чейин алган орденин бир бөтөлкө виного алмаштырып жибергендигин айтат. Анда Блейк Скофилдтун кылган ишине түшүнбөй, сен ушул жерде өтө туура эмес кылыпсың. Орден деген бул сыймык да десе, Скофилд анын сөзүнө башын деле ооруткан жок. Анткени ал үчүн орден кичинекей темирден башка эч кандай баалуулугу жок эле. Ошентип экөө бара жатышып, ал жерден бузулуп жаткан үйлөрдү көрүп, анын жанынан өтүш үчүн үйдү биринчи текшере башташат. Жоокерлер үйдүн ичинен дагы сыртынан дагы эч кимди таппай, Скофилд бир кезде уйдун оттоп жүргөндүгүн көрүп, ал жердеги чакада жаңы эле саалган сүттү байкайт. Бир маалда асманда каармандарыбыздын тарапташтары душмандардын учагын аткылай баштап, немец учагы жаракат алып жерге кулай баштайт.
Эң кызыгы душмандын учагы жоокерлер турган жерге кулап түшүп, учак күйө баштаган кезде учкучту каармандарыбыз куткарып калды. Бирок боор ооруса борго төбөт дегендей жанагы немец учкучу Блейкти бычагы менен сайып салып, муну көргөн Скофилд аны мылтык менен атып эле өлтүрүп салат. Анда Скофилд Блейкке канчалык жардам бергенге аракет кылбасын, ал алган жаракатынан ордунан тура албай, өтө көп кан жоготкондуктан кыймылдай албай эле жатып калат. Блейк өлөр алдында Скофилдтун убадасын алып, менин апама катты сөзсүз жеткирип бергениң, мен аны жакшы көрөмүн, согушта болсо коркоктук кылбай эрдик менен өлдүм. Анан дагы биздин сапарды аягына чыгарган десе Скофилд ага убадасын берип, сүйлөп жаткан Блейктин бир кезде эле деми чыкпай калат. Ошентип ал душманга жардам берем деп жатып, анын колунан өзү каза болду. Анда Скофилд аны көмгөнгө аракет кылып жатса, ал жерге башка жоокер тарапташтары келип калыптыр. Алардын башчысы каарманыбыздын кайда бара жаткандыгын сурап, биз дагы Окоста шаарына бара жатабыз, кааласаң сени ала кетели. Бирок досуңду көмгөнгө жетишпейсиң, биз менен жүр деп унаасына салып алышып, Скофилдту дагы өздөрү менен кошо ала кетишет. Алар бара жатып эле жолдогу кыйылган даракты айланып өтөбүз эле унаасы тыгылып калат. Көрсө немец аскерлери чегингенден кийин калган нерселердин бардыгын талкалашып, жолдорду тосуш үчүн талдарды кыйып салышат экен. Анда Скофилд унааны түртүп чыгарып жиберсек болот. Келгиле бардыгыбыз аракет кылалы деп эле жоокерлер унааны түртүп чыгарышып, андан нары бара жатышып, ал жердеги жоокерлерге Скофилд өзүнө берилген буйрукту айтып берди. Анда кээ бири сенин ал жака жетишиңе көзүм жетпейт десе, кээ бири ийгилик каалап, арасынан кээ бири Кытайдан алып келген рюмкасынан дагы бөлүшүп жатты. Ошол малда эле унаасы дагы бир жолу токтоп калат. Көрсө душмандар жолдогу көпүрөнү дагы жардырып жиберишиптир. Анда Скофилд аскер башчысына ыраазычылыгын билдирип, мен мындан нары жөө барамын деп, аны менен коштошуп кетип жатса, аскер башчысы ага кеңешин берет. Сен буйрукту полковник Маккензиге жалгыз айтпай, башкалардын көзүнчө айткының. Анткени кээ бири согушка аттанган кезде өздөрүн кармай албай алышат. Полковник дагы генералдын буйругуна баш ийбей коюп жүрбөсүн деп эскертет. Скофилдтун шашылып жаткандыгынын себеби ал кабарды бүгүн жеткириш керек болчу. Анткени эртеси менен жоокерлер согушка аттанмак. Анда Скофилд Окоста шаарына жеткенде аны түшүнүксүз бир имараттын үстүнөн аткылай баштайт. Анда каарманыбыз дагы ага жооп кылып аткылап ошол тарапка чуркап, душмандын олтурган жерин ачып экөө бири-бирин аткан кезде Скофилдтун кулап түшкөндүгүн көрөбүз. Арадан көп убакыт өтүп, бул убакта караңгыда кирип Скофилд ойгонуп, көрсө ок анын баш кийимине тийип кулап түшүп эсин жоготуптур. Аны аткан немецтин олтурган жеринен өлгөндүгүн көрөбүз. Бул убакта шаардын бир жеринде өрт чыгып, айлана чөйрөнү жарык каптап, өзүнө келген Скофилд бара жатса, аны дагы бирөө аткылап баштап эле качып жөнөйт. Скофилд бузулган имараттарды аралап, өзү деле кайда бара жаткандыгын билбей, душмандардын бирөөсүнөн жашынайын деп имараттын жертөлөсүнө кирип кетет. Бул убакта жертөлөнүн бөлмөлөрүнүн биринде от чагылып турган эле. Каарманыбыз ал жактан франциялык кызды көрөт. Ал кызга түшүндүргөнгө аракет кылып, мен сизге душман эмесмин, мен немец эмесмин, англиялыкмын. Мен бул Окоста шаарынын четиндеги дарыянын жанында токойду издеп жүрөмүн. Анын кайда жайгашкандыгын билесизби десе, кыз француз тилинде сүйлөп, экөө бири-бирин жакшы деле түшүнбөй калат. Бир кезде эле Скофилд өзүн жаман сезе баштайт. Көрсө ал жыгылган кезде башы жарылып, кан агып кетиптир. Анда кыз ага жардам бергенге аракет кылып жатса, ал жактан кичинекей баланын үнү угулат. Көрсө бул аял кичинекей кызды ошол жертөлөдө багып жүрүптүр. Франциялык кыз Аллейдин атындагы анын апасы ким экендигин да билбейт экен. Жалгыз калып калган жерден таап алып багып алган болот. Скофилдтун аларга боорору өзүнүн тамак ашынын бардыгын таштап, буга чейин чөйчөгүнө куюп алган уйдун сүтүн дагы берет. Бир кезде Скофилд өзүнө келип, максатын эстеп, мен кетишим керек деп, бизди таштап кетпеңиз деп кыздын суранганына карабай сапарын улайт. Ал бузулган имараттардын арасында баратып, душмандардын жоокерлерин көрүп, алардын бирөөсү муунтуп эле өлтүрө баштаса, экинчиси ал жерге келип калды. Анда каарманыбыз башка айласы жоктугун түшүнүп, жанагы экинчи жоокерди түртүп жиберип эле качып жөнөп, мылтыгын деле таштап коюп, артын карабай эле качып кете берет. Бир кезде Скофилд аны аткылап баштаса, ал жердеги агып жаткан Ак Бура дарыясына каарманыбыз секирип жиберет. Суу өтө ылдамаккандыктан Скофилд суудан такыр эле чыга албай, бир кезде шаркыртмадан түшүп кетип, андан ылдый суунун агымы жайлаган кезде гана агып бара жаткан союлдардын бирин кармап алып аман калды окшойт. Скофилд сууда аккан өлүктөрдүн үстү менен жээкке чыгып аман калганына ыйлап жиберип, токойдун арасында бирөөнүн үнү чыгып, жолукса кандай жакшы деген ырды ырдап жаткандыгын угат. Анда каарманыбыз үндү угуп, дароо эле токой тарап менен ошол жака барса, ал жерде англиялык жоокерлер топтолуп олтуруп алып, жанагы адамдын ырдаганырын угуп жатышкан болот. Бир кезде ыр бүткөндөн кийин каарманыбыз ал жоокерлерден, мен 2-батальондун жоокерлерин издеп жүрөмүн. Полковник Маккензиге кабар жеткиришим керексе, жанагы жоокерлер 2-батальондун жоокерлери бизбиз деп айтып, бизди 3-4 бөлүккө бөлүшүп, биринчи бөлүктөгүлөр согушка аттанып кетишти. Биз алардын артынан барабыз десе, каарманыбыз чуркап эле полковник Маккензини издеп жөнөйт. Көрсө бул убакта жоокерлердин биринчи бөлүгү толугу менен согушка киришип, аскер башчылары аларды даярдап, согуш ыкмасын түшүндүрө башташат. Анткени алар бул жолу душмандарды жок кылабыз деп ойлоп жатышкан. Анда Скофилд Маккензини такыр эле таппай, бир кезде ал жерге жарылуучу заттар түшө баштап, эки жак жарылганына карабай эле каарманыбыз полковник Маккензини издей берет. Скофилд полковниктин аябай алыста экендигин түшүнүп, казылган жер менен бара турган болсом жетпей калгыдаймын деп согуш талаасы менен эле чуркап жөнөйт.
Бирок Скофилдту такыр эле полковникке киргизишпей, ал акырында жолуна эле кирип кетип, генерал берген кагазды көрсөтүп, сиз бастырып кирүүнү токтотушуңуз керек. Душман аскерлери аркага жөндөн-жөн чегинген жок. Аскерлердин бардыгын өлүмгө жөнөтүп жатасыздар. Бул нерсени немистер 2 айдан бери даярдаган десе, кагазды окуган полковник дароо эле аскерлерин аркага кайтарат. Ошентип бир азга кеч болсо дагы каарманыбыз ага берилген буйрукту толугу менен аткарат. Ал мындан соң каза болгон досу Блейктин агасы Джозефти издеп жөнөсө, Джозеф эң биринчи согушка аттанган жоокерлердин катарында кеткен болот. Ошондуктан аны жарадарларды даарлаган жерден кара деп айтат. Анда каарманыбыз ошол тарапка барса, бул убакта жүздөгөн жоокерлер жарадар болуп жатып, кээ бирлери алган жаракатынан өлүм алдында дагы кептелип калыптыр. Бирок Скофилд Джозефти 6 санаман эч жеринде жаракаты жок табат. Каарманыбыз Джозефке иниси Том тууралуу суук кабарын айтып, Том баатырларча эрдик менен өлдү, ал менен өмүрүн да сактап калган болчу. Экөөбүз чогуу көп жүрдүк, мыкты адамдардан эле. Бирок ажал деген ушул экен, эми сабыр кылыңыз деп эле Джозефке көңүл айтат. Мындан соң Скофилд талга жөлөнүп олтуруп, апасынын сүрөтүн көрүп олтурган жерден тасма аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Андыктан кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, досторубуз бар кезде аларга жакшы мамиле кылып, кадырына жетели.